Позитив программабызды алдыны көздөй уланта бермекчибиз сиздерге эң бир сонун жакшы маанай каалаган бул албетте ынтымак телеканалынын позитив программасы. Албетте бир эле маанай эмес, ошол эле учурда кызыктуу маектерди дагы тартып айтабыз. Бүгүн дагы студиябыздын коногу бар. Келиңиздер сиздерге тааныштыра кетейин. Өзүнүн көп кырдуу таланттары менен эл ичинде аты чыгып бараткан биздин жаш талантыбыз, жаш акын жигитибиз, жаш ырчы жигитибиз жана ошондой эле жаш орус тилчи мугалимибиз Бекболсун Советбек уулу. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Tumanağızdır. Жакшы эле болдуңуз. Жакшы, рахмат. Мен жанатан бери ушу кызыгып сурап атам да, Бекболсун, сен өзүңдүн кесибиңди адашып таңдап албадыңбы деп, комуз ойносоң, ыр жазсаң, анан кийин орус тилчи мугалим болуп калсаң депчи. Жакшы. Булардын баардыгын эмне бириктирди ошол нерсе кызыктырып атат сага? Булардын баардыгын жан дүйнөдө болгон кызыгуу, жан дүйнөмдө болгон кызыгуу, ушуларды бирге алып кетүүнү, жан дүйнөмөн ушундай bir ойлор чыгып, ошо ойлор биригип, менин алдыны көздөй кетип бара жатам. Албетте Кудайдын колдоосу менен. Демек, комуз ойногон, ыр жазган, жана ошондой эле орус тилин мыкты үйрөнүп туруп, балдарга сабак берген, бул сенин жан дүйнөңдөгү өзүңдүн бир кызыгууңдан эле улам келип чыккан экен да. Ооба, айтып калат эмесмин, мугалим өзү педагог, бул артист да болот бир учурда актер болот. Ар кандай бир кесиптерди өзүнө камтып алат дейт, ошондуктан бул менин үчүн плюс болот деген ойлойм. Жакшы жүрсө. Негизи көп эле көрүп жүрөбүз да, баягы ыр жазгандар, жана ошондой эле комузда ойноп, гитарада ойногондордун көпчүлүгү эле басымдуу бөлүгү кыргыз тил, кыргыз адабият адистигине көбүрөөк тапшырышат да. Ошол негизинде алар ошондон улам өнүгүп өсүп кетейин депчи. А бирок сен орус тилин тандап алсың. Эми бул жазган ырларыңды орус тилине которуп же болбосо орус тилинде да жазайын деген пландар барбы? Кудай калса жакшы ниет жарымыз дейт, ниеттерим бар. Орус тилдеги ырларды кыргыз тилине которуп, ал эми кыргыз тилиндеги ырларды орус тилине котором деген ниетим бар. Азамат, анда мындай кылбайлыбы? Таң эртеден келгенде эле ушул комуздун коштоосунда бир чыгармаларды угуп алам. Андан соң албетте өзүңүздүн жазган ырларыңызды дагы мына күз келди, бүгүнкү темабыз дагы өзгөчө. Азыр черткенге чейин теманы айта кетели дастана. Макул, эме кылалы, бул бир аз темага тапшырма жараша болуп кетсин, сыр болуп отурсун дагы, мен андан кийин сонун бир тапшырма даярдап туралы. Ага чейин бир музыкалык чыгарма. Ушундай күнгө алып келген Алла Тааладан кийинки эле биздин ата энебиз, Кудайыбыз ата энебиз. Ошондуктан баардык ата энелерге арнап, өзүмдүн ата энеме арнап, Жеңишбек Шамшиевдин ата эне деген ырын ырдап берейин. Жакшы болот, келиңиз. Ötçüдөй көз ирмебей күн түнү тирүүлүктүн күгөн бөгөн түйшүгү мен апамды кутта күлгөн үйдесем turgan türkügü atam barda men talbağan ılачын atam menin göksör bөгөн kubatım sübösü bul sen jaratkan erdiktin күрөштөрдө күнгө серкен кулачым мен апамды кутта күлгөн үйдесем
ойнап турган түркүгү. Баракелде. Баракелде Азаматсыз. Ең соңы келгенде темабызға қайралалы. Албетте. Темабызды айтардан бұрын сұрау қылып айтайыншы. Бекболсын айтсаң, қалып айтудан шылтоо келіп шығабы, же шылтоодон улам қалып келіп шығабы? Жакшы суроо болду. Негизи мен бардык нерсенин көпчүлүк катары эле эки жагын тең күнгө тескейин карайм дайыма. Бирде шылтоо табыш үчүн калп айтып калат, ошондой учурлар болот. Анан бирок калп айтуу үчүн да шылтоо табат атайынчы. Шылтоо деген атайын мүмкүнчүлүк же бир себептерди таап чыгат. Өзүңдө ушундай учурлар болгонбу? Мисалы үчүн бирөөгө калп айтып жатып шылтоо айткан, же болбосо шылтоо айтып жатып калп айткан учурлар. Калп айтып шылтоо кылганым Мисалы эң кызыктуусу болгонбу? Мисалы бирөөгө калп айтып койгон учурлар, же болбосо атайын айтылган калптар. Акыркы жолу кимге жалган айттыңыз эле? Акыркы жолу чын айтсам эсимде жок, бирок көп эле айтам. Көп эле айтпаган айткансыз. Эми адам болгондон кийин кээде байкабай калган учурлар болот. Бирок ошол калп айтып жатып уят болгон учурларчы? Албетте калп айтып жатып болгон учурлар болот, бирок мектеп учурунда окуп жүргөндө болгон, бирок калп айтпаганга аракет кылам. Ошол окуялардан бир аз чозо кетпейби? Мектеп учурунда Кандай окуя болду эле? Ошондой болгон, анда жаштык кез болуп, окуучулук кез, ойнок курак деп классташтарыбыз менен ошо экзамен учурунда кечигип калып, калптарды айтып, анан кийин ошондой бир ситуациядан чыгып кеткенбиз. Мугалимдер билип калганбы калп? Мугалимдер билген, мугалимдер билип, бирок биз кечирим сураганбыз, биринчи жолу гана неме кылганбыз, ошондой бир чоң бир неме жаратканбыз, бирок алар кечирим берип киргизгенбиз. Ошондой чоң калпты биринчи жолу айтканбыз. Эми келиңиз, сизде биз билишибиз боюнча жаш акын ырларды дагы жазасыз, өзүңүздүн ырларыңыз бар. Азыркы учурда биздин темабыз да өзгөчө калп айтуудан чындык шылтоо жаралабы же шылтоо айткандан калп жаралабы деген теманын алкагында кеп атабыз. Анан азыркы учурда күз мезгили дегендей эргип келип атса керек, көпчүлүк акындарга, чыгармачыл инсандарга эң акыркы жазган чыгармаларыңыздан. Ол рахмат, эң акыркы жазган ырларыман анда окуп берейин. Бул өзүңүздөр билгендей эле жалпы дүйнө эли азыр мындай көңүл чордонунда турган талант кадасым деп мен Айтматовдун бир 90 жылдык мааракеси болуп атпайбы? Ошо Айтматовдун жаркын элесине деп талантка таасим деген ыр жаздым эле. Анда ошол ырымы окуп берейин. Келиңиз. Талантка таасим. Аз жашадың, азык берип өмүргө, из жасадың өлбөстүктүн көлүнө, дүйнө эли барактаган чыгармаң сакталат калптын жүрөктөрүндө, өлбөгөндөй арабызда турасың, өзөктөгү күч темимди туясың, ойроңдосо адабияттын ордосу, ошол жакта жатып деле туясың, кылым жашап кыргыз эли турганда, чыгармаңда чындык жолу тунганда, сен өлбөйсүң, түбөлүгеч чын кызым, сен жашайсың чыгармада ырларда. Азыр сен жок болсоң да арабызда, жашоонун оомал төкмөл учурунда, өлбөстүгүң даңкталып ар бир жылы, сен жашайсың кыргыздын арасында. Өлбөстүгүң даңкталып ар бир жылы, сен жашайсың элиңдин арасында. Баракелде. Баракелде. Айтматовдун 90 жылдарына арналган эң бир сонун чыгармалардын катарына кирет деген ишеничтебиз. Негизи эле андан сырткары эми азыр студентсиз. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракеси сизде кандай белгиленип жатат? Аябай кызуу белгиленип жатат. Анткени бул Чыңгыз атабызды бүтүн Кыргызстан дүйнө элиде көңүл чордонунда тургандыктан биз орус филологиясында атайын орус филологиясы жоопкерчиликти алып, Ош мамлекеттик университети боюнча ректордун көзөмөлүндө, ректораттын, деканаттын көзөмөлүндө биз жакшы иш-чараларды койдук. Кыргыз-казак форуму болуп өттү жакында. Анан кийин биз азыр 2-3 ноябрга боло турган ошо чоң иш-чарага даярданып жатабыз. Кызуу даярдык баштайбыз бүгүндөн баштап. Демек, жакын күндөрдө көп болобуз алкагы. Эң сонун эми бир аз болсо чыгармачылыкка кезек береличи. Колумузда
ырдап бердиңиз. Эми акындык өнөрүңүздү да көрсөттүңүз. Негизи эле акындык өнөрүн качандан баштап туюп, качандан баштап ыр жазып баштадыңыз эле? Бул акындык өнөрүмө 8-9 класстарымда ыр жазып, бирок ага маани берген эмесмин. Көпчүлүк учурда ошо 10 классыма чейин ошо маани бербей эле ар жерде калып жазган боюнча калып кеткен. Анан кийин андай кээде отко жагылып кеткен дегендей. Анан кийин мен ушу 1-курс болгондон баштап өзүм маани берип, көңүл буруп, ошол чогултуп, кайра жазып, ошондой кылып аябай көңүл жордон ала баштадым. Жалпы ошондо 1-курстан бери чогулткан ырлардын жыйнагы канча болду экен? Ырлардын жыйнагын чындап мен өзүм ырларымды ушинтип санап, андай неме кылым келбейт, жаза берейинчи, убагы келгенде, берекеси кетет деп андай көп эле маани берип неме кыла бербейм, бирок топтоп ошондой жакшынакай бир чогултуп атам. Азамат. Эми сиз жазган чыгармаларды Кудай буйрса келечек алдыда дейбиз, Дастан. Кудай буйрса бул сиз жазып аткан азыркы өзүңүздүн эргөңүз менен жазып аткан чыгармаларды Кудай буйрса келечекте бир китеп кылып өзүңүздөн кийинки жаштарга жакшы бир мааниси бар, тарбиялык мааниси бар, маңызы бар ырларды таштап кеткен турган болсоңуз, албетте бул да болсо сиздин артыңыздан калган келечектеги эң бир сонун, эң бир чоң эмгек болуп сакталып калат. Сөз түрдө. Ал эми мукамдуу кайрыктарыңыз дагы элдин эсинде сөз калат деген ойдобуз дагы. Келиңиз, комузду жөн койбой эле дагы ушул жерде туруп калбасын. Зерикти окшойт комуз дагы. Комуздун кылдарын бир аз болсо кылдыратып, сонун бир чыгарма аткарып берсеңиз. Эми кимге кезек беребиз? Ата-энелерди баштадык. Андай жакшы болот. Ошо биринчи ырым ата-эне жөнүндө болду. Экинчи ырым баардыгыбыздын жүрөгүбүздө сүйүү жашасын. Сүйүү темасында ырдап берейин. Кайсыл чыгарманы ырдайбыз? Жүрөк сыры деген баарыңыздар билген. Жүрөк сыры. Рамазан коштоп турат. Ошо жүрөк сыры деген бул көп эле айтып калат. Бул аябай азыр элдин жүрөгүнөн түнөк таап калды деп. Мен да аткарган чыгарма ошо таап деген жагат деген сөз. Bir күнгө жоктой теңдешин, көңүлдүн сүйгөн эркеси, бакытты кайдан сезмекмин, байкабай калсам, байкабай калсам, байкабай калсам мен сени, сүйүүнү кайдан сезмекмин, сүйбөсөм эгер, сүйбөсөм эгер, сүйбөсөм эгер мен сени, бакытты кайдан сезмекмин, байкабай калсам, байкабай калсам, байкабай калсам мен сени. Бале, деди дагы. Ушул жерде мени кызыктырган суроо, эми сүйүү жөнүндө ырларды аткардык, жүрөктүн түнөгүн тапкан сүйүктүү инсан болуу экен. Азыр жашсыз дегендей, балким сүйүүнүн ушунчалык бир мукум күчөп, сүйүүгө балкып турган кезиңиз эмеспи? Сүйүүгө кабылбаган адам болбосо керек. Бирок азыр чынын айтсам, баягы жаңы эле калп айтпайга аракет кылам дедим. Бирок азыр чындыгында азыр учурда сүйлөшкөн кызым жок.
Бойлоп кыздар чалгылады ғой. Албетте биздин темабызга дагы байланыштуу. Бүгүн башында сөзүн алып болуппуз. Бүгүн эфир бүткөнгө чейин такыр калп айтмай жок. Азыр учурдан пайдаланып болчу. Бир да калп айтпайбыз. Анда Бекболсунга минус болуп калды да азырчы. Сүйлөшкөнүңүз жок деп калп айтып койдум дейм. Кандай койду окшойт го дейм. Калптын Бекболсун эң кызыктуу фактылар да бар экен. Сиз билесизби ошолор жөнүндө? Кызыктуу фактыларын эми чындап маани бербепмин. Мисалы калп айтып жаткан адамдар жөнүндө баягы бир аз сүйлөштүк. Алар өтө мындай тудаланып калат деп биз билип алдык да, азырчы калп экенин деп калсаң. Деп эле такалап кимде эле сурай берсең. Тамаша. Мындай ойлоп көргөнсүзбү? Жашооңузда канча ирет калп айтканыңыз боюнча? Ойлоп көрөм керек өзгөртүп багыл өткөн кеткенге дегендей. Бирок чындыгында ошо көбүрөөк эле калп айтканбыз, чындыгында көбүрөөк калп айткам мен деле. Бирок азыр эстеп алып, кээде багыл билип калган, эсте калгандарды неме кылып алып өкүнөм кээде. Ошондо бекер айткан экенмин деп. Эми билип калдык, кантип көзүнө карайын деген учурлар болгон экен. Азыр дагы ойлонуп атат. Сүйгөн кызым жок деп койдум. Азыр чыкса эфирден кийин кандай болот да? Ага эмне деп жооп берем деп ошол жөнүндө дагы ойлонбой эле? Жок, мен азыр мындай кылалы дасаң. Аны ойлонуп, эфирде кыжалат болбой эле, эфирден кийин өздөрү чечишип алсындар. Азыр биз кезекти чыгармага берелгенбиз. Комуздун коштоосунда. Мүмкүн болсо шаң дурак ырлардан же болбосо эски чыгармалардан, Азыр ойлонуп калды, сүйүү жөнүндө ырдасам дагы бир нерсени. Дагы бир нерсени айтпайбы экен, Кандай чыгармалар болсун? Кайсыл тармактан ырдайбыз эми? Мен Гүлжигит Сатыбековдун эми бир аз бир өкүнүчтүүрөөк темада ырдап берейин. Албетте. Бул эрте эле даярданып атат го эмеге? Ооба. Чыгылышканга. Гүлжигит Сатыбековдун эми мага баары бир деген. Анаки. Кетти анда. Даярданып калды. Keçe dikкен дарагың өмө берет дедиңби, жерге көмгөн данегиң өнө берет дедиңби, мына ошентип базарым өтө берет дедиңби, айтканымдын баарын эп көрүп, бул бечараң жүрө берет дедиңби, берет дедиңби, үй бүлөсүн мал кечип тентип кетти дейсиңби, мени чанып башканы ээрчип кетти дейсиңби, күйүтүнө чыдабай ичип кетти дейсиңби, эми мага баары бир кеч түшүнүп аттың дейсиңби, буйрук эмес куйрук жейсиңби. Бай чечекей чилдеде гүлдөй берет дедиңби, ырыстысың кудайым үзбөй берет дедиңби, акыл айтсам мен саңа сүйлөй берет дедиңби, айтканымдын баарын эп көрүп, бул бечараң жүрө берет дедиңби, сүйлөй берет дедиңби, үй бүлөсүн ал кечип тентип кетти дейсиңби, мени чанып башканы ээрчип кетти дейсиңби, күйүтүнө чыдабай ичип кетти дейсиңби, эми мага баары бир жоктугума шүгүр дейсиңби, кеч түшүнүп аттың дейсиңби, буйрук эмес койрук чейсиңби. Баракелде. Эң сонун чыгарма. Мен сүйгөнүм алдап койсун. Чындыгында эле баягы сүйлөшкөнүңүз жок дегенден кийин мүмкүн эми бир аз мамиле кылып жүрбөйм. Бул жагынан мага баары бир деп турмун. Эми мындай кылалы. Ар бир нерсенин өзүнүн убагында темирди ысыгында бастайт кыргызда, ошондуктан келиңиз.
ошол жазып жүргөн ырларыңыздан дагы ырсаттардан бир жакшы же сүй жөнүндө, күз жөнүндө, же эне жөнүндө, же болбосо жигиттер жөнүндө, айымдар жөнүндө. Болсун, кайсыл тармакка ыр жазып атканда көбүрөөк басым жасалат? Ушул боюнча суроо салайынчы. Жакшы суроо болду. Мен көбүнчө чынын айтсам, ата-эне менен анан чындык, акыйкаттык, ушундай бир акыйкаттык темасына да аябай көңүл бурам. Анан кийин ошо ата-энеге, туулган жерге. Анда ушул мекен жөнүндөгү ырлар бир аз сүй темасында бар сөзсүз түрдө деп кой. Жакшы болот азыр. Мен өзү Алайкуу жергесинен болом. Алайкуунун Коочаты деген айылынан болом. Ошого бул ырды айтаардан мурун кечиресиздер, мен ошо устаттарым айтып койсом болот, кичине болсо дагы өздөрүнүн жакшы сөздөрүн арнап жакшы бир жол көрсөткөн. Улукбек Омокеев агайга, анан кийин өзүмүздүн Мурат Тагаев деген өрнөк башат бирикмебиздин жетекчисинде. Алайкуум деген ыр жаздым эле, бул сыясы кургай эле ырлардын бири, ырларымдын бири. Ошодон окуп берейин. Алайкуум. Касиетиңе эсеп жетпей санашка, көзү тойбоз көркөмүңдү карашса, көркөмүңдү бааламайын кантип мен, көптөр сени кыялданып самашса. Кең алайкуум, элдин камын жеп келер, көрүп барган жер бейиши деп келер. Канбай улам ичкен сайын тамшанткан, Кыргызстанда кымыз борбор билсеңер. Кара туума, Манастын эри зоолоруң, көк шиберлүү жылга колот тоолоруң. Алайкуум деп тыным албай дайыма, алып жөнөйт ар күн сайын ойлорум. Көк мөк болуп тунуктугу укмуштай, кыялданып турган өңдү унчукпай. Кулун ата көлүм турат ар дайым, кылыктана кара белге жымындай. Кашка суу, терек казык жайлоолор, кайың арча, карагай жыш токойлор. Бар өңдөнөт укмуштуудай сыйкырың, булут сынду сенде учат бүт ойлор. Калп деп ойлор, кээ бирөөсү укканда, калпы болбойт, бирок тарых айтканда. Алай дүлөй солк дей түшкөн Москва, алайкуумдан былк эткен үн чыкканда. Алай дүлөй солк дей түшкөн Москвам, алайкуумдан былк эткен үн чыкканда. Эң сонун Алайкуу жергесинен өзүм көрбөсөм дагы бул кайрыктардан, ырлардан, ырсаттардан бир аз элестетип алдым. Мен дагы сен айткандай көргөн эмесмин, бирок ошол ышталган кымызды эле элестетип отурдум. Алайкуунун кымызы дегенде ошол ышталган кымыз эсимде бар да. Биздин дагы досторубуз алып келгендеги ошол кымыздан башканы элестете албай калдым. Болсун, анан дагы бир нерсени айта кеттиңиз жогоруда элечи. Биз атайын акындардын ушундай бир тобун түздүк деп, ал кандай болгон топ, ошол жөнүндө бир маалымат берип өтүңүзчү. Бул акындардын биз акындарды чогултуп бир чоң топ түзөлү деген ниетте ошо бириктирдик. 7 дубандан чогулттук, айттык, сунуштадык. Ошо сунушубузга макул болгондор келип, биздин өрнөк башат бирикмебизге кошулуп атат күн сайын. Өрнөк башат деген бирикме чыгармачылык. Анан ошо өзүбүз каржылап, өзүбүз алдыга умтулуп атабыз. Бул жерде бир гана ошо акындык эмес, бир гана ырчылык эмес, бул жерде баардык тараптан биз азыр бандай жалпак тил менен көбүнө белгилүү андай тил менен айтсак, современный андай универсал да, ар тараптуу, 4 тараптан тең бар. Бир эле учурда ырдайт, бир эле учурда котормочулук, ырчылык, ыр жазуу ар тараптуу десек болот. Демек, бардык тармактардан таланттуу инсандарды, чыгармачылык инсандардын барысын башын бириктирип, өрнөк башат деген ат менен топ түзүлдү. Бул максатыбыз биз ушу бардык катылып жаткан таланттарды ошол азыр көп эле учурда телевидениядан башкалардан көрсөк, баягы эле белгилүү ырчылар келет конокко, белгилүү ырчылар чакырылат. Анан биздин максатым, мен өзүм жеке максатым ошолорго кичине болсо да, аз да болсо кол кабыш кылып, ошолордун талантын элге жайылтуу. Ошол эле биз көргөн, эфирден көргөн ошол Күлчигит Сатыбеков башка чоң ырчылардай болуп, алар да чыкса деген
ниетибиз. Азаматсыздар, албетте мунун баардыгы аракетке жараша болот да, Бекболсун мырза. Бул сиздер чыгармачыл инсандар, акындар, негизи ушул жаатка кызыккандар, мунун баарын билсеңиздер керек. Сиздер канчалык аракет кылып, сиздер канчалык өзүңүздөр жаңырыларды чыгарсаңыздар, биз телеканалдардын бүт баары эле болуш керек, бир эле биз эмесе. Албетте сиздерди чакырып, эл менен түз байланыштан көргөзүп, сиздердин талантыңыздарды ачып бергенге биз даяр болобуз. Ошондуктан аракет жасайбыз. Эми азыркы таптоосу убактыбыз да соңуна чыгып бара жатат, Бекболсун мырза. Сизге чоң рахмат айталы, чыгармачылык ийгилик каалайлы, Өрнөк Башат тобу, чыгармачылык тобу мындан ары дагы көптөгөн ийгиликтерди багындырсын деген жакшы тилектерди айтып туруп, сизге эркин микрофонду узаталам. Рахмат, биринчиден сиздерге терең ыраазычылык билдирем, ушул эфирге чакырып конок кылганыңыздар үчүн. Албетте сиздердин эмеске кылган эң чоң жакшылыгыңыздар, чоң белеңиздер болду. Анан кийин экинчиден салам жолдойм. Мен ата-энеме мени көрүп жатса керек азыр. Салам жолдойм. Сиздер аман болуңуздар, мени ушундай даражага жеткизген. Экинчиден мен ошо устаттарыма, Бакашев Кошбай агайыма колумуздан сабак берген, Нурмамет агайыма, Кожомбердиев агайыма, Касымайыл агайыма салам жолдойм. Анан баардык эл алайык жергесиндеги жердештериме, анан ош шаарындагы мен өзүм баардык тааныштарыма салам жолдойм. Ошондой эле өзүм Өрнөк Башат бирикмесине да салам жолдойм. Эң сонун саламыңыздар өз дарегине жетти деген ойдобуз. Урматтуу мекендештер, бүгүн биздин студиябыздын коногу жаш чыгармачыл инсан, таланттуу биздин жигитибиз Бекболсун Советбек уулу болду. Ал эми биз болсо бүгүнкү темабызды кайрадан уланталы дагы.